өтсөң, ошол нерсени кылбайлы, элибизде ыхсаныбыз ушул бойдон кетсин. Ушул кээ бирлерибиздин айткан сөздөрүбүздүн себебинен биздин ыхсандарыбыз жокко чыгып кетет. Ал сөздөр эмне? Мен алдан мурда мына хадисти айтайын. Бул хадисте келет: "Яжибу алал мудиф саласат ашя ва алал дайф казалик." Мейман күтүү менен мейман болуунун 3төн тартиби бар. Мисалы сиз үйүңүзгө конок күтүп атасыз, ыхсан бердиңиз, аксакалдар келип конок күтөсүз. Сизге 3 нерсе важип. Ошол келген конокко дагы 3 нерсе важип. Биринчи, үйдүн ээсине важип болгон нерселердин биринчиси: "Яжибу ала сахибил байт алла ятакаллафа лид-дайф ма ла тутиqu bihi fa yatajawaz anhu sunnah." Ошол келген меймандарыбызга кудурети жетпей турган нерселерди зордобуз. Азыр айрыкча ошол куда сыйлоолордо, күйөө сыйлоолордо, күйөө жандоолордо кичине көбөйүп кетти. Курсактар жарылып кетейин деп. Андай кылбайлы, кичине көбүрөөк болуп кетти. Туура жеп атат, ичип атат, бирок тамактарды кайра алып кетасыз, кээ бир тамактар ачыктан калган учурлар болуп калат. Ошон үчүн кудурети жетпей турган нерсени зордобоңуз, 1-2 тамак менен чыгарганга аракет кылыңыз. Мүмкүн болсо, башка бир ошол ыхсандын ошол жерде даңкылыңыз келсе, кайра жедирип бербесин аны, башка бир жол жобосу менен ыхсан кылышка аракет кылыңыз. Мисалы, bizde hazır dağın bir nesi var? Uşul israf desek bolot. Şunu neyse. Nege? Misalı bayağı köyüne götürüyoruz bana. 30 son 40 sonda bayağı da karabka köyüne götürüyoruz. Al köyüne gidince bir o kiybeydi. En kızılı çıkıyor. Bul toydan ol toy var, ol toydan kayra bul toy var. Oşul israf bolup var. Ne için? Anı Müslüman faydalanmaydı. Cöner oyak oynayıp çıkıyor. Eğer çındap aldığınız gelse, faydalı neresi alınmaz oşunda oşul жерде. Köyüne gitmez. Көйнөк болса да эгер кие турган болсо мейли. Кийде турган ичте карап тактап, чындап жакшынакай, материалы жакшы, элдин баардык кие турган көйнөк болсо беребиз, беребиз. Анан баягындай ачсаңыз будан биягы жол. Жол болсо жеңи тыртайган, аллеге да кичинекей жаш балагадан батпай турган көйнөктөрдү жыйыштырайын. Ошол исраф болуп калат да. Чындап неме кылыңыз десе бир платочка иштетип турган чарчыкпы, бие тарчы ошол нерсени берүүгө аракет кылат. Анан мисалы дамлан өткөндө той кылды эле, Райбер дамла. Bir nerseni gördüm. Bizde bardığımızda ошондой нерсе да. Damlar көп жерлерге билесиздер, ыхсанга көп барат. Ыхсанга көп барат, эми көйнөк үйүндө толтура экен да. Өткөндө той болду, көйнөктөрдүн бардыгын кайра ошол сиздерден топтоп алган. Кайра сиздерге таркатып берип койду да, кайрачы. Ошондой болбосун деп атам да. Түшүнүктүбү? Ошондой болбосун. Ыхсан кылганда чындап кие турган, иштете турган нерсени ыхсан кылайлы, ошол жакшы болот. Анда бекерчи нерсе. Ошону мүмкүн болсо катуу туруп, алып жок кылып койсоңуз да болот эле. Эгер иштете турган болсо май. Anan ikinci nerse ayyu'tiyah minel halal. Үйгө келген мейманды тамактандырганда адалдан тамактандыруу. Бул да үйдүн ээсине важип. Үчүнчүсү айяхфаза алейхи вакта сола, намаз убактарын сактоо. Намаз убактында тамак алып келбеңиз. Намаз убактында намаз кылыңыз. Эми мейман болгон инсанга 3 нерсе важип. Убакты зор калды, сакска сөйлөп. Мейман болгон нерсеге да 3 нерсе важип. Алардын бирөөсү айяш десе бихайду ижлису. Үйдүн ээси отургузган жерге отуруңуз. Бардык аксакалдарыбыз өнүкпөйт. Бирок кээ бирлерибиз места талашкан учурлар болуп калат да. Эгер мисалы сиздин талабыңызды экинчи бир адам талашса мейли. Мисалы паланча адамды отургузбай койдум, паланча адам аксакалдарга беле мейли отургуз десе мейли. Бирок сиз өзүңүз үчүн аялды уруш кылабыз. Ал мусулманчылыкка кичине адепке туру келбейт. Места талашта. Экинчиси айярго бима кутима илай. Ага берилген нерсеге ыраазы болуп кетебиз. Эгер айтып атпаймынбы? Азыркындай эле бул дагы шарты ушундай. Экинчи бир адам сиздин атыңыздан талашса мейли, бизде баягы салтыбызда бар, жилик таркатуу деген нерсечи. Кээ бир учурларда уруш болуп кетет, өзүбүздүн атыбыздан уруш болуп кетет да. Мага мына тийбей калды. Антпеңиз. Сиз талашсаңыз, ошол жерде бир нерсени айткыңыз келсе, салтты туура кылышыбыз керек. Кылбай койбойлу салтты. Ошол салтыбыз ошол жилик бойдон кете берсе мейли, бирок ошол жерде бир шарты өзүңүз үчүн талашмаңыз. Экинчи бир адам үчүн талашсаңыз мейли, бирок өзүңүз үчүн эмес. Мага мына тийбей калды эмес. Паранчыга мынаны берсеңер жакшы болот деп, бул абройлуураак, бул аксакалдуу адам эле депчи. Ошондой эле ошого баягы берилген нерсеге, өзүбүзгө берилген нерсеге өзүбүз ыраазы болобуз. Анан кээ бир учурларда баягы тойлорго бир жерге конок барган учурларда паландай тартып койду, кабырга тартып койду, мынаны тартпай койду. Ошол нерселерди ham жыйыштырайлы, мусулман адамга туура келбейт булчу. Аялдарыбызда ham ошого сөздөр болуп кетти. Ошого окшогон сөздөрдү жыйыштырайлычы, мусулман адамга туура келбейт. Эмне үчүн деди? Себеп бул мага ушуну бербей койду, мыначы бул бизге туура келе турган нерсе эмес. Ошону дагы жыйыштырайлы. Үчүнчүсү
ayat Kur'an'da hurucihim çıkıp atkan mezgilde üyünün esinde dua kılıp çıkıyor. Azıkı jerde belirgen nersege razı bolu degende bizde bir kata oltatta. Oşonun ayına kebirleri bizde yaksanlarımız yok bunda. Al katayım ne? Kebir yerlerde barganda atam jegenile mına jegenile sen dağıt ihsan kılışın şart da oltatta. Anday döveydi. Bu ihsan kılış, bu vacib amal emes, bu ihtiyardu. Kılsan soğuk, kıvasan künökör bolboysun. Atası nurbattası atası sıylasa kılar, sıylamasa özü bilsin. Siz ağa neme kılbay, mınanday soy, tigindey soy, ama uçbayla koyumuz. Elimizde saltuz kelevere, cürögünde barlar kılıvere dek sanlıca. Cürögünde bar barınca kılıvere. Anı zor da oydu. Sebep kebir uçurlarda bilmey durup, bilmegenliğin sebebine bayanda cebinin aksına kirip tekten uçurlar oldular. Anca uçurlarda hiç bayağı zor da atan jegendiler edip durup, kebir uçurda kişilerge cecin balası var. Onlar özleri muhtaç bolup durup, ana oşondan kebir uçurlarda soydur vergen uçurlar oldular. Oşonun nese bol boşluk için hiç kaçan zorduk da baydı. Kılsa soğuk, kılbasa kıvayla olsun. Atası nurbatta olsa kıvasın andaş, özü bilsin. Özü cep çatta versin, maçlası minciri versin andaş. Atası nurbattakan özü kılı verir, eksanı verir öğret. Atasının arkasından kabrına eksan barsın degen özü eksanı verir öğret. Oşon için alarda zorduk da vastan, zor da vastan, kedeyliğince kılsın, baylıgınca kılsın, eksanlar öz eksanlarday bolu versin. Dağın bir nesi